Ормоновда. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. 2019 жыл боюнча албетте бардыгын эле жаман дегенде мен алысмын. Жетишкендер дагы болду. Бирок мына бир немени цифрага айтылып кетсем, бул Куатбек Алчевич. Мен 2019 жыл боюнча премьер-министрдин отчетун ушул мамлекеттик мүлктү башкаруу жаатында канааттанарлык эмес деп балайт элем да. Себеби мына мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси сентябрь айында 5 ишкананын жетекчиси боюнча сунуш берсе, ошонун бирөөсүнү апрель айында алмаштырды премьер-министр. Мүлк фондунун башчысы өзүнүн жумушун кылып атат, бирок биздин премьер-министрибиз ошого көңүл бурбай, 2 жолку жыйында, жогорку кеңеш жыйынында мына бүгүн, мына эртең деген сөзгө толганбыз да. Бардыгыңыздар жакшы билесиздер, бул акционердик коомдор боюнча мамлекеттик үлүшү бар Кыргызстанга чоң сумма алып келе турган ишканалар жөнүндө гана айттым мен. Бардык ишканалар жөнүндө эмес, бул эң крупный ишканалар жөнүндө. Экинчиси, мен ошол 2019 жылы маселе көтөргөнмүн, 19 жылдын башынан баштап, Куатбек Алчевич. Ош Дүйбек акционердик коомунда бүгүнкү күнгө чейин отчету бекитилбеген, дайындалбаган киши иштеп атат. Бул кандай? Бул анархия, бул эмне? Мамлекет барбы, бизде жокпу? Эмне үчүн акционердик коомдун жалпы жыйыны отчетун бекитпеген, жаман иштеди деп чечим чыгарган кишини до сих пор кармап отурабыз. Эми азыр коронавирус мешает иштен алганга, оказывается. Темир жолдук мына алып койгон. Алам дегендерди коронавирусту карабай эле алып атасыңар, мына темир жолду алып туруп, башкаларды коюп. Ошондуктан мен ушул маселеге Куатбек Алчевич көңүлүңүздү буруп кетер элем. Мындай орусча айтмакчы вопиющий беззаконие. Бул такыр мамлекеттик үлүш болбосо дагы мейли. Ал өзүнүн менчиги болсо билгенин кылсын. Мамлекеттин 40% үлүшү бар ушул жерде, ишканада. Ушуну мына 5 айдан бери айтабыз, айткан ооз жаман, ыйлагандын көзү жаман деп. Такыр реакция жок да, бул эчтеке болбогон сүйлөп отурабыз. Экинчиси, мен ушул премьер-министрдин отчету сессияга келгичеңди ушул маселелерге бир точка коюлат деген ишенимде. Бүгүн эгерде сунуш болсо колдоп берген макулмун, болбосо сессияда маселе көтөрөбүз муну дагы. Кайда. Экинчиси, мына Жанат Саматович, мен сизге кат жолдогон элем 16 мартта. Бул Эмек Иншаат деген түрк компаниясы тендер утуп, иштеп, атып 2005 жылы бизде тез бийлик алмашып атпайбы? Бийлик алмашканда кеткен экен бул жактан. Белгисиз эми талашып бар деп атышат көп нерсечи, мындай мен ал талашына мындай аралашкым келбейт, бирок ошолор кайрылган катта ошолордун техникасы бүгүнкү күнгө чейин Минтрансда турат. Жаңы тендерлерге катышып, ошол техниканы колдонуп иштеп атышат деп жазышкан да. Куатбек Алчевич, бул сизге дагы маалымат катары. Эгерде ошол ишкананын мүлктөрү бул жерде карызын башкага калган болсо, ошону колдонгондон канча доход түштү? Ошол маалыматты берсеңиздер. Эгерде ал ушул Минтранста турган болсо, анан Минтранстан арендага берилсе, бул акча түшүш керек. 2005-тен бери 15 жылда канча акча түшөт? Аябай чоң техниканын саны көп экен. Техниканын сүрөттөрүн тартып, бүгүнкү күндө кайсы иштеп аткандан бери салыштыр. Жанат Саматович. А сиздердин жоопту биз ушунда соттошуп атабыз, аларды чакырсак ошентип өздөрүнүн туура эмес алып жүрөт деп катчыңыз Мамыр Калиев мага жооп берип атат катка. Алар өздөрүн кандай алып жүрбөсүн, мен ошол мүлктүн колдонгону боюнча суроо берет элем силерге. 15 жылда
ошол мүлктү мамлекет колдонуп, эгерде мамлекет бир тиын түшпөгөн болсо, мен ойлойм ошол Минтранстагы жетекчилер ошол акчаны чөнтөгө салып атышат. Туурабы, Жан Саматович? Биз эмек иншаат боюнча служебное расследование жүргүзгөнбүз и процедурно вроде там все правильно было оформлено. Биз сизге аны кат жүзүндө баарын подробно жазып берели. Мынау катыңарда ошол техника жөнүндө бир сөз жок да. Мен жазган катта мен техниканы көрсөткөнмүн. Техника кайда? Ким колдонуп атат? Эмне болду? Эгерде иштеп аткан болсо, кандай келишим негизинде ал техникалар ишке кирди? Бирөөнүн буюмун колдоно берген болбойт. Соттун чечими менен эгер өткөн болсо, ошо соттун чечимин бергиле. Жок, жөн эле арест коюп алып турган колдонуп аткан болсо, аны айткыла. Эгерде ушул маселе чечилбесе, бул маселени мен Ген прокуратурага берем, АКСке беребиз, ушул маселени карашы боюнча. Ушуну тез карап туруп жооп бериңиз. Тез карап, ошон техника боюнча дагы жообун беребиз. Эми 2019 боюнча мен акционердик коомдор боюнча айттым. Негизинен коллегалар айтып аткан көп маселе бар. Азыр мына бюджетти өзүнчө карасак керек, оңдоп атпайбы, Улукбек Тойчиевич? Айтсаңыз, мына азыр кыскартып атпайбы? Ошондо авариялык абалдагы уже бүтөйүн деп калган мектептерге акча калдыбы же калган жокпу? Зубукарович, туура айтасыз. Азыр кыскартуу жүрүп атат. Биз ал вариантты уже жогорку кеңешке бердик. Бүгүнкү параллельный бюджетный фискальный комитеттерде карайт. Ал боюнча 20-жылдын эмеси боюнча. Ал боюнча сиз айткан быйыл бүтө турган жана Кубатбек Алчевич да баса көрсөтүп кетпеди. 31 объект боюнча, анын ичинен 29 авариялык. Алардын баары быйылкы жылга акча каражаты бар. Толугу менен болсо да баары бүтпөсө дагы, бирок негизи ошол авариялык объектилерге быйылкы капиталдык салымдар беренесинен акчалар ошолорго жумшалат. Мен көргөн өзгөртүүдө бир тыйын дагы жок да. Жалаң сырттан келген акчаларды гана калыптыр. Мамлекеттен капиталдык курулушка бир тыйын дагы жок. Мамлекеттик капиталдык салымдар боюнча беренесинде бүгүнкү күндө бар 1 миллиард 28 миллион, 11 миллиону гана кыскарып атат. Калганы 2 миллиарддан 2 миллиард 11 миллион сом капиталдык салымдар беренеси боюнча ал кийинки мына киргизип аткан бюджетте дагы бар ал акча. Урмат Курманбекович, барбы? Бизге азыр авариялык мектептер 30 мектептин тизмеси берилген. Таза суу боюнча берилген тизмеси. Мен ушу мектептер боюнча гана сурап атам, мектеп боюнча карап койсоңуздар, бул себеби уже мына окуганга болбойт эски мектеп, жаңы бүтөйүн деп болгон мектеп түшүрүш керек. Мен түшүнүп турам, жана көп нерсени кыскартыш керек азыр. Могул аябай чоң өзгөртүү берип атпайбы? Бул жалпы дүйнөлүк кырдаал. Эми бул жерде экинчи суроом мен мына бул коопсуз шаар боюнча. Алмаз Кыдырбаев, сиз жооп бересизби же бизде жеткиз жооп береби? Мына өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө кырдаал болду. Ошол жанагы камера турган жерлерге посттор коюлду. Бирок штрафтар келип атпайбы чыкылдап эле? ЧП учурунда уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Жооп бериңиз. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы Исраилов. Ал учурда биздин сена посттор турган, блок посттор турган, санитарный карантинный посттор турган кесилиштеги камералар өчүрүлгөн. АПКлар иштеген эмес, только система видеонаблюдения иштеген. Алардан штрафтар келбейт. Алар боюнча мисалы Бишкек шаарынын ичинде ошондой биздин АПКнын камералары турган 12 перекрестка блок посттор туруп калган, 12 перекресткадан бүт өчүрүлгөн. Андан неметкен эмес. Андан тышкары башка перекресткаларда турган АПКлардын штрафтарын биз токтом чыгардык, бирок деген Кыргыз почтасына жиберген жокпуз, анткени деген почтальондар иштеген жок.
Анан эми бул эми жанакы 50% мөөнөтү ошон үчүн созулат. Жеткизип баштагандан баштайт. А жанакы 12 перекресткада иштеген жок камералар. Биз ушу кырдаал башталганда эле сразу өчтүргөнбүз. Кикицкага кат жазып туруп өчтүргөнбүз. Өчүргөнбүз аларды. Алмазбек Кыдырмаевич, мына сиз комендант болуп турдуңуз. Өзгөчө абал учурунда ошол штрафтар келе бериш керекпи же кандай? Жок, ал келген эмес. Ал келген эмес. Ошо начальник УБД айткандай эле бүт тиешелүү перекресткаларда өчүрүлгөн. Ал келбейт. Мен ойлойм, өзгөчө кырдаал башка, өзгөчө абал башка, туурабы? Өзгөчө абал кирген учурда мен ойлойм, эч кандай штраф дегилер токтош керек да бардыгычы. Же биз бир колубуз менен отургузуп алып, экинчи колубуз менен давай штрафтарды бер деп атабыз. Улукбек Зулукарович, сиз туура айтып атасыз. Бул боюнча биз жана коммуналдык төлөмдөр боюнча айтып кеттик го. Өзгөчө абал убагында коммуналдык төлөмдөрдү эч ким төлөттүрбөйт, пока отсрочка болот, 2-3 айга чейин деп. Ошондой эле бул жерде дагы ошол маселелер чечилет ошондой эле. Ошол менен бирге. Штрафтар жана айтып кеткендей, азыр киргизилген жок. Токтом кайсыл убактан баштап киргизсе, ошол убактан баштап иштей баштайт. Ошол убактан баштап 50%-ин убагында төлөгөндөрдүкү, убагында төлөгөндөр 50%-ке чейин кыскаруу менен келет. Жок, ушул өзгөчө абал убагында келген штрафтар эмне болот анда? Себеби жанагы электронный келип атат да буларчы. Жана почтадан келелек биз. Жок, менимче электронный келген жок. Электрондук түрдө сиздер жанагы немеден көрүп атасыздар. Көрүп атасыздар. Бирок сизге келген жок дейбиз. Келген жок ал пока. Ошондой да. Булар киргизе элек азыр. Аны жанагындай эле кылып чечебиз ал маселени. Жок. Анан могул өчүрүлгөн комендант саат кирген жерлердеги өчүрүлгөн перекресткалардагы штрафтар болбойт. Штраф жок ал жерде. 12 камера өчүрүлдү деп атпайбы? Жок, өчүргөн жок булар. Видео фиксация болуп аткан. Жок, ал видео наблюдение гана. Видео наблюдение. Мындай нарушениени фиксация кылган жок ал. Иштелейт экенбиз да. Улукбек Зулукбаевич, ал деген видео наблюдение жөнөлөт. Жазат, бирок да эч кандай жол эрежесин бузган фактысын фиксация кылбайт. Ал деген система керек, коопсуздукка керек да. Жазылбай, штраф чыкпайт. 12 перекрестка боюнча эч кандай штраф чыкпайт. Хорошо, рахмат. Мен 2019-жылғы премьер-министрдің отчеты боюнча ойымды айттым. Бұл өзі премьер-министр отчетта турабы, Куатбек Алчевич? Сиз премьер-министрсиз. Ну, премьер-министр мына айтат Калдарбек Шакирович, Куатбек Алчевичти премьер-министр деп атасызбы? Биз үчүн. Ладно. Анда ошол мен эки замечаниям бар. Ошол боюнча азыр мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси өз оюн айтып койсо. Ош Дүйбек боюнча. Урматтуу Улукбек Зулукбаевич, мурдагы жолу айткандай эле, бул Ош Дүйбекти биз карайбыз. Карай турган убакытта өзүңүз билгендей карантин кирди. Азыр ошо жалпы акционердик жыйындарды баарына 1-сентябрга чейин узартылган мөөнөтү. Биздин пландар боюнча ушул июнь ичи карайбыз ишмердүүлүгүн. Биздин сиз түшүнгөн жок окшойт чамасы. Мен мыйзамсыз иштеген киши жөнүндө айттым. Мыйзамсыз иштеген кишинин отчетун кантип карайсыз сиз? Эч ким бекитпеген, эч ким дайындабаган кишини сиз кантип карайсыз? Тактайбыз. Отчету бекитилбеген кишини тактаганыңызга мына 1 жыл болду. Мен май айында бергенмин муну. Сиз аны жетекчи эмес болуп, бирок сиз келгенден бери бул маселе турат да. Мыйзамдуу иштегендердин отчетун сиз жылдырып кийин карайсыңар. Мыйзамсыз жүргөндөрдү, Куатбек Алчевич, бул түшүндүрүп айтыңыздар. Мен сессияга чейин муну талап кылам ушул маселе боюнча. Рахмат. Рахмат.